Баатырдынбы же Баатыр айымдынбы сөлөкөтү түшүрүлгөн тарихи таш табылга Түп районунун Акбулуң айылындагы дыйканчылык талаасынан табылган. Аны жер иштетип жүргөн Эркин Турбаев биринчи сокусу ташка тийип сынгандан кийин байкаган. Бирок анын балбал таш экенин кеч билип, сыртка чыгаруу маалында айкелдин эки жагын жана кулак тушун сындырып алышкан. Трактор тарс этип эле лемиги сынып кетти булуку. Чоң таш экен, анан казып салалы кол менен деп күрөккө тап көрүп казсак, чото чоң экен да аябай. Анан эме менен эле казып салалы дедик, эме экскаватор менен эле кол менен болбойт деп. Анан экскаватор менен казып чалкасынан жатыптыр. Анан баа коңторгондон көрүп калдык да, мындай башы колу чыгып калып, анан ошондон анан тазалап неметсек, ушундай эме чыгып калды да. Тарихи Балбалташ аймактын тургундарын чындап кызыктырып, алыс жакындан да келе баштагандар көбөйдү. Балбалташтын башы аял кишиникине окшошуп кетсе, ылдый жагы чыныгы жоокердин, кол башчылардын образын берүүдө. Колунда кармаган канжары, бел курунда чүрүлгөн белгилер анын өз чөйрөсүндөгү даражасын берип жаткансыйт. Бир доцент келген Бишкектен, аны ошо бизге айтып берген, ошо 8 век Тюргеши предположительно. Вот этот ритуальный кубок, тумары бар экен, анан вот этот знак отличия деп айткан. Эмесин кылычында эле бекер кармап турбай эле да, тоже это что-то обозначало. Мен билгенден Кыргызстанда мындай таш кезге элек болчу, мен көрө элек болчумун да. Биринчиден баягы детальный обработкасы менен мен илгертен эле эме менен кызыгам да мун. Анан кийин размери боюнча детально дегенде, мисалы бу жерде баш кийими конкретный идет. Могу эме прическа, костюмдардын элементтерине чейин бар да. Жасалган доору жөнүндө кеп кылганда, ошо археологдордун аныктамасы боюнча бул 8-кылымдын 1-жарымына туура келет. Ал мезгилде Түргөш кагандыгы деген чоң каганат болгон. 20 округга бөлүнгөн бул түргөштөрдүн ээлеп турган мамлекети. Мүмкүн бул табылган балбал ошол округдардын биринин, Боосу көл чөлкөмүндөгү округдардын биринин башчысы болушу толук ыктымал. Мындай келбети, жазалыш ыкмасы боюнча, ошо археологдордун берген маалыматы боюнча, бул тиги Монголиядан табылган жанагы экинчи чыгыш түрк каганатынын мыкты кол башчысы, тиги кагандын иниси Күлтегиндин жазалган эстелигине абдан окшош. Айылдык жаштардын, айылдык кеңештин чечими менен Балбалташ чындап азыр жеке үйдө турат. Аны айыл ичинде музей түптөп, ал жерге башка тарихи табылгаларды дагы коюу белгиленип жатканы айтылууда. Бул эми айылыбызда эле калса деген оюбуз бар. Айыл менен, жаштар менен, айыл эли менен сүйлөштүк. Анан бияка калып эле туристтер бияка келип, ушу жерден эле музей ачсакпы деген оюбуз бар да өзүбүз эле. Анан бул жерде жана сактардын ордунда кургандар болот атпайбы? Дайыма туристтер автобустар менен токтоп, ушу жерден көрүп, кызыгып, ошол жана гидтерибиз бар да, биякта гидтер түшүндүрүп берет ошол жерден. Биз көрүп атабыз да. Ошодон бир 500 метр бери эле ушул жолдун жээгине эле коюп эле ошол жерге бир музей ачсакпы деген ойлорубуз бар. Археологдордун маалыматында Кыргызстанда жалпы 900дөн ашык мындай Балбалташ эстеликтер табылган. Алардын 370-и дал ушул Ысык көл ойдугунан чыккан. Булардын 3-өө абдан баалуу эстелик катары эсептелет. Бул жаңы табылгадагы алардын катарына кошулушу толук мүмкүн. Эжел Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Лото 24, Ысык көл облусу.